Assalamu alaikum. Amansızlarбы? Урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Жалал Абад шаарындабыз. Жалал Абад шаарындагы Султан Ибраимов көчөсүндөгү универсал деген килем жуучу жайга келдик. Бул универсал килем жуучу жайында мына ушундай заманбап акыркы үлгүдөгү технологиялар менен сиздердин килем паластарыңыздарды, төшөк, одеял жана башка каражаттарыңыздарды мына ушул жерде жоопкерчиликтүү балдар жууп тазалап, кааласаңыздар үйдөн алып келип, кайрап алып салып бермекчи. Дарегин сиздерге так түшүндүрөбүз. Ушул чыгарылыш таягына чейин көрүңүздөр. Биз анда маалымат берүүнү баштадык. Тилекке каршы бир аз ден соолукка байланыштуу тамак бир аз ооруп калыптыр. Ошондой болсо да мен колдон келишинче түшүндүрүп берем. Мына ушул акыркы үлгүдөгү технологиялар менен жабдып универсал килем жуучу жайын ачкан жеке ишкер бул Нурлан мырза. Аны мен чакырайын азыр эфирге, сиздер саламдашып, таанып билип алып, анан ушул жигитке алып келип бере бересиздер. Ассаламу алейкум. Нурлан мырза, кана биздин көрүүчүлөр менен бир саламдашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Килем жуучу жайды качан ачтыңыз? Бир ай болуп калды. Бир ай болуп калды. Бир ай болсо дагы клиенттик база түптөлө баштаптыр, уже? Ооба, жакшы, Кудай буйрса. Мына килемдер биякта бүт жуугандарыңыздар уже жайылыптыр, кургап аткан турбайбы, Ооба, Бардык. ушул жерде ачтык, кургап атат азыр. Жакшы, аябай жакшы ачыпсыз. Мына килем төшөк жуулгандан кийин кургай турган сушилканы дагы аябай көп жасапсыз. Ооба, бул жакта жасап, Бул жак бетте бар экен. Аянтыңыз аябай кенен, таза экен. Айланасы тосулуптур. Ооба. Азыр биз дарек неме кылдык да. чаң болбош. Чаң болбош үчүн ушул жерде неме кылдык. Негизи өтө жолдун боюнда болсо дагы машина ояк бияка өткөндө жуулган килемге кайра чаң отуруп калышы мүмкүн экен, Жүрүңүздөр, мен сиздерге дарегин түшүндүрүп коеюн. Нурлан мырза, жүрүңүз. Мына күн батыш жактагы ушул негизги кире бериш же чыга бериш дарбазасы ушул. Жалал Абад шаарындагы Достук району. Достук кичи району. Достук кичи району Султан Ибраимов көчөсү, тагыраагы центрден бери келген Красина көчөсү деп коебуз. Же Кыргыз Республикасы көчөсүнүн уландысы. Ушул көчө менен түз барсаңыздар Курманбек кичи районуна чыгасыздар. Светофор бар ал жакта, сол жакка бурулуп ынтымак айлампасына чыгууга мүмкүн. Ал эми бул жагын караңыздар. Шаардын центри тарабы, центр жактан Красина көчөсү аркылуу Кыргыз Республикасы көчөсү болуп калды. Паркты бойлоп бери түз келе бересиздер. Тетиги жерде жол чырак бар. Андан сол тарапка Осмонов көчөсү менен бурулуп мелкомбинат жакка кетүүгө болот. Түз эле өтө бересиздер. Андан бери 500 метр келсеңиздер, жолдун оң жагында мына баннерде жазып койгон универсал килем жуучу жайы. Эми мына ушул жерде бир нерсени сиздерге айтып коеюн. Жакын жерде башка килем жуучу жай дагы бар. Тетиги жерде оң жакта. Анын аты Кристалл. Кристалл эмес, бул жаңы ачылган килем жуучу жай универсал деп аталат. Кристаллды универсалга адаштырбай келиңиздер. Универсалды кристаллга адаштырбай келиңиздер. Ушул жерде килем жуудурсаңыздар болот. Эми бул жигиттер үйүңүздөргө барып, килемди өздөрү да алып келип, кайра жууп, кургатып, кайра алып барып салып да бермекчи. Нурлан мырза, келиңиз. Килемди кандай жууа турганыңызды сиз түшүндүрүп берсеңиз, Ооба. Кантип жууйсуздар, кандай средства колдоносуздар, техникалык мүмкүнчүлүк кандай? Ушул боюнча бир катар айтып берсек. Азыр мына килем уже жуулуп бүттү, Ооба, бул жуулуп бүттү азыр. Биринчи суу неметилет. Суу чачылат килемге. Килемге суу чачылгандан кийин өзүнүн мындай атайын шампуну бар. Мына. Карпакс деген. Карпакс. Атайын ушул неме боюнча мына жыты дагы аябай буркурайт мына. Жыты жакшыбы? Жыты өтө буркурайт. Бул атайын ушу килемдер үчүн. Килемдер үчүн чыгарылган Келиңиздерчи, туугандар. Атайын килем үчүн гана чыгарылган, килемге арналган. Бул каяктыкы? Түркиябы? Түркия, Казакстан аркылуу келет да. Жыты буркурайбы, Буркурайт. Ушунан алып эле, анан бияка сууга кошуп даярдап туруп, анан ошону менен жууй бересиз. Ооба, даярдык атайын килем үчүн, төшөк килемдер үчүн да. Төшөк килемдер үчүн. Жакшы. Сиздер канчалык калыңдыктагы килем паластарды жууйсуздар? Боло береби? Канча калың болсо да боло берет. Килем палас бар. Килем палас
Матрас, жанагы спальный матрастары бар. Ошолорду жууйбуз. Жууй бересиз. Анан боз үй. Баардыгын жууй беребиз. Боз үйдүн эмесинби? Жабуусунбу? Ооба, жабуусун эле. Ошо көрпө, одеял, килемдин түрүн жууйбуз. Түрү? Шырдак, Шырдактар. кара балта килемдер баарын Баткенин сокмо килемин жууйсузбу? жууйбуз, анда жууйбуз, ооба. Зор экен да. Анда жууйбуз. Вообще сонун экен да. Любой палас ушундай каражатты жууй берет экен. А мына канча килем бар? Бул 3 4 12 квадрат экен да. 12 квадрат 60 Азыр эми муну чайкай баштайт. ооба. Сарыктырып Чайкалып турса. Эгер өтө кир болуп кетсе, дагы башынан дагы жуулат. Эми бул килем үйдө турганда, жолдо турганда ар түрдүү болуп кирдейт, ар түрдүү болуп булганат. Туурабы? Жаш баланы үйдө жаш балдар сийип чычып коюшу мүмкүн. Туурабы? Мышык багылган үйдө мышык булгашы мүмкүн. Же болбосо дасторкон үстүндө болсо дасторкондон варенье, салат, жана башка жей турган каражаттар төгүлүп калышы. Мына ошентип булганат да. Туурабы? Ошонун баарын мына щоткамызда, мына щотка. Ушу чыгарып салабы? Ооба, ошол чыгарат. Чыгарат экен да? Азыр немендики. Ушундай жакшы аппарат экен да? Ооба, атайын килемдер үчүн да. Мына щоткасына туура коюш. Катуураак болчу. Килем паластар үчүн да. Аны азыр немер үчүн бул шыгала кайра кадылат. Шыгала кайра Бул кадалат. жумшагыраак болот. Төшөк, одеялдар ушуда жуулат. Жакшы. Азыр эми одеялды дагы пакталуу төшөктү дагы, жер төшөктү дагы, көрпөнү дагы мойкага келип жуудуруп калбадык. Ооба, азыр өз жактан көрсөңүз, өзүлөр ойлошу мүмкүн төшөктүн өңөтү деп коечу. Өңөткөйт. Ошол боюнча калат. Себеби бул муздактуу да жуулат да. Эми азыр жана менен жууп бүткөндөн кийин бир эки жолу чайкап туруп эле анан Чайкалат да, андан кийин бул температурада суга сыгылат. мына вибрацион аппарат. Сыга турат. Бул даяр болду азыр. Бул даяр болду. Келгиле балдар. Килемди сыгып даярдайлы, а? Мына жакшы, таза жуулуп килем. Караңыздар. Азыр бир катар пенасыны сүрүп, жууп, тазалап, чайкады. Азыр мына тоголоктоп эле. Азыр эми көтөрүп барып центрофугага салабыз. Бул финал кейги турбайбы, а? Урлан мырза. Финал кейги. Кыргызстандагы салган аппаратта мына. Келиңиз. Кара, бисмилла. Так. Жабыңыздар, кана иштегенди да көрүп коелу. Ким килем жуудурса, кандай аппаратта, кандай абалда, кандай процедура менен жуула тургандыгын сиздер көрүп алганыңыздар жакшы да. Bunlar çıkandan bul özü 80% suyun için sürüp berет da. Andan kийин 10% же 20% калат. Анан бул жака жаябыз. Килемдер бир күндө эле кургап калат. Азыр күнүс калды. Бир күн эле. Ооба, төшөктөр 2 күндө кургайт. Алардын пактасы кургаш керек. Пактасы калың болот да төшөктүчө. Ал паластар 1-2 саатта эле кургап калат. Күндүн жылуулугунда. Демек 80% кургак абалдачы. Ооба, 80% кургак абалда. Жакшы. Өтө чоң аппаратта айландырып сыгып 1,5 миң абрат чыгат. Анан мунун узундугу 4,30. 4.30 mu? Uzunluğu 4,30. Bu baldık bilemler batı öğret деген сөз да. Bilemler en çoğu 4 болот, калган биягы 7 деле 12 деле боло берет. Жок, биягы 4 болот да. Ураганда бар ичине батса болду. Ооба, батат. Жакшы 4 9 метрге чейин батырдык да. 9 метр. Калың биlemler. 9 метр зал холдор кемде кем да. Ооба, ошондо жайып неме. Жакшы. Балдар, алып чыгып жайып кое бергиле. Бул жака жайылат, 20% 10% бул жакта эле кургайт. Азыр эми нелерди жууп жайдыңыздар? Кече мурдагы күндөрү. Мынабу одеял экен, а? Одеял. Бул одеялды жана сиз айткан щотка менен жуудуңуздар. Тытпай турган, жумшагы менен. Бул уже курган. Таптаза болуп калыптыр. Таптаза болуп калыптыр. Жакшы. Көрүп турасыздар. Бул одеял. Одеялды жуудурса болот. Бул килем, а?
Yukarı gilemler. Arasında Karabalta. buna Karabalta деген қалың кілем бұл. Kalın gilem eken ha? Karabaltadan çıkar. Karabaltadan çıkan. Tüktü karabalta gilem eken. Kalın gilem. Bunu da juvat eken tuğanlar. Ha buna da jer töşöktör turat bak. Ha? Jer töşök. Kurap kaldı mı? Keçe judunuzlar mı? Ооба, bunu кесе жууган бұл. Ол кургады. Бұл төшөктү бизге жуудургандан пайдалуу жагын айтып кетели биз. Пайдалуу жагы мисалы пактаны арттырганда адан жа жашканда сийип койсо алардын жыттары чыкпай калат да. Ал кургак эле артат, кайралап келип кабып коет. Ал жыт ошо боюнча эле калып калат да. Бирок пакта көтөрүлөт. Бул жерге алып келип жуудурса, будан көтөрүлөт дагы шишип. Анан жыт дагы жок болот да. Ayırması olacak da. Ece karındaşlarımızga aytıp koysak. Biz bunu töşöktü, jer töşöktü bizden enelerimiz. Buna şırgan tikten cipleri var o. Birinci oşonu sögüp durau. Sögüp. Sögüp durup bir cağını açıp paktasından sırtında kaptamasın acıratan. Paktasını alıp orup baya şalça bözge orup alıp. Anan paktattırgan jerge barat. Ağa töleyt de. Paktattırganı töleyt de durau. Anan kurgağa atıp beret, çıtın çok kılbaydı eken. Ayırması var eken, hurmatlı eneler, ece karındaşlar, cengeler. Ayırmasını gördünüzdür mü? Bu yerde alıp kelsеңizdер жана жумшак шотка менен, средства менен, жыты бар средства менен. Ошо бала сийип коебу, чычып коебу, мышык булгап коебу, варенье төгүлөбү, не болот кандай болгонсо дагы средства менен жакшына кылып жууп берет экен. Мына жалпайып алеги мындайча айтканда жерге жабышып калган төшөктү бир жакшына кылып Борпайып калат да. Борпайып бөлпүлдөтүп коюпсуздар. Жакшы экен. Сонун мына жер төшөктү турасат. Алып келип эми жуудура бериңер. Мына бул жакта да төшөктөр турат. Мындай сайма төшөктөрдү да жууса болот экен. Мына эч канча тытпаптыр эми. Мына кээ бир жир жиптери эми ол үйүнөн эле үзүлсө керек мына жиптери. Туурабы? Атак сайма мына караңыздар. Мына bir jeri de bir jibi de üzülböптүр. Sayma olsa dagы ушундай алып келип жуудурса болот экен. Жакшы, өтө сонун. Жер төшөктөр. Адашпаш үчүн атайын мындай Түркиядан келет. Бул эмне? Бул ошол немелердин адрестерин жазып, келген адрестичи, анан үстүгүн жазып, ошол боюнча тауып беребиз да кайра сизнакей. Тап. Бул жерде Манас көчөсү 42-дом. Үстүгү канча? 5 штук. Адашпайт да, эч качан адашпайт бүт баары. Бирөөнүн төшөгү бирөөнүн үйүнө барып калбаш керек. Гилем, окшош төшөктөр көп да. Муну Түркияга заказ берип кылдырдыңыз бе? Заказ берип кылдырмак. Азаматсыз. Универсал мына, универсал гилем жуучу жайы. Мындай өтө кичине нерсеге дагы маани берип. Гилемдер бар экен, Гилемдер катар жуулуп туруп. Мындай майда паластарда жууса болот экен. Мына гилемде бул Ирандын гилеми окшойт. Бул актар тез кирдейт. Актар тез кирдейт да. Ошон үчүн тез жуудуруп турушат мынакей. Кайра мурункудай эле өзүнүн калыбына келип калат экен. Мына бул жанагы дасторконго окшош, Бул жука экен. Жука немеден. Жука. Кээде жай намаз кылып колдонуп калабыз. Кухняларга ушундай салып коюштук азыр. Ооба, кухняларга ушундай полго деле салып калбадыкпы? Палас катарында. Ооба. Ушуларды деле жууса боло берет. Баарын жууса болот. Зор. Бул жакты көрөлү келиңиздер. Мына жууган кийде. Мына матрастарды да жууйбуз. Спальнийларчы. Боло береби? Ооба. Бул эми баягында центрофугага салып сыгылбайт. Бирок жууп жанагы аппарат менен. Ошол менен жуулап тиги катер менен атылат. Өзүнүн шампуну бар да. Шампун атайын ушу немелерге, билемлерге, төшөктөргө чыгарылган да. Кимдин кетиргенбиз. Жакшы, бул тез эле кургайбы? Бул 3 күн 4 күндө. 3 күн 4 күндө. 2 күндө эле кургашат. 2 күндө. Сен матраста кирдейт экен. Матраста жыттанат экен. Ооба, матрас. Матрас жуудурса да болот экен тургандар. Жакшы. Мына чоң килемдер. Мына да калың килем экен, Турецкий. Калың килем экен. Гүлдүү килем экен. Муну дагы жуудурса болот экен тургандар. Бүт килемдерди жуудура бересиздер эми. Ар түрдүү килемдер бар экен, бuyakta жууга. Мындай килемдер бар экен, караңыздар. Гүлдүү килемдер. Бuyakta ошол эле төшөктөр. Мындай паластар, палас дегенде дорожкалар,
Daroşkalardı жууптур мына. Көрүңүздөр. Көп. Мына палас экен, а? Мына палас, кадимки. Палас. Жакшы. Bu Jurkanlar, Javunlar. Көрпөлөр. Көрпө төшөктөр. Мына караңыздар. Чоң болуп калыптыр го. Көптөр ойлойт, bunun немеси келип бизге сурай берип калат да. Немеси боёгу чыгып кетеби, кандай болот? Биз ошону неме кыла албайбыз. Боёгу чыгып кетет деп коркпобуз депчи. Боёгу чыкпайт мына, өзүнүн эле немесинде эле. Өзүнүн гүлү, өзүнүн түсү өзүнүnkүндөй болуп турат го. Жакшы. Мына ичине кабалы чыты. Чыт деп коёбу эле буну. А мынабу вилер, а мына? Бул кыжым го дейм. Кыжымбы? Кыжым экен. Мына шотка тутпайт экен да. Uşu оригинал боюнча эле турат. Жакшы, төшөктү жуудуруш керек экен. Энелер бекерлеп ора болуп жүрүпсүздөр. Тактатып аны машинага диктаторун отуруп келип кайраттык. Көзүңүздөрдүн нуру кетип мынантип күндө отурасыздар. А бер балаңыздарга апар мына универсалга бар, жуудуруп кел. Нурланды чакыр десеңиздер, келе коет иш. Өзүбүздүн алып кетүү жеткизгенге акысыз бар. Шаардын ичинде. Үйдөн алып кетесиз. Алып кетебиз. Даректеле айтса болду. Кайра алып барып беребиз. Кайра апарып жеткирип беребиз. Жакшы, жазып алып жүктөп кетип, кайра өзүнө кылып, жүктөндөн кийин апарып берсе, сонун экен да. Эми бир маселе. Барып килемди алып кетүүдө, кайсы бир бөлмөгө киргенде, килемдин чекеси кайсы бир чоң эмеректин астында болуп калышы мүмкүн. Эмеректи жылдырууга туура келет. Андайларда болот. Үйдө эркек киши жок эле. Мунун немен көтөрө албайм, сервантын көтөрө албайм, диванын көтөрө албайм, оор экен дегенге 2-3 бала болуп барышат. Көтөрүп өздөрү алышып, кайра алып барып салып берип, эмеректерин өзүнүн жайына коюп коюп, ошондой кызматтар да бар. Алар бар, акысыз жөн эле. Ошо айтылган сумманын ичинде. Ооба. Жуулган сумманын ичинде. Ооба. Жакшы. Канчадан жууйсуз? Метр квадратын 60-тан жууп атабыз, палас килемдерди. Метр квадраты 60 сомдон. 60 сомдон. Палас килем болсо. 3-ке 2 болсо, мисалы 360 сом пул болот. Бир килем. Бир килем. Адыял жууркан төшөктөрчү? Адыялдар 250 сом, 300 сомдон. Жууркандар 300 сом, жеп төшөктөр 200 сом, 250 сом. Даанасына эсептелген. Даанасына эле эсептелет. Алар арзанчы. Арзанчы. Кандай машина менен ташыйсыздар? Мына машина менен атайын алып келгенге поттер бар. Андан кийин бул поттер менен кетип атканда чаң калат да. Бул менен атайын кийин үстү жауып, машина менен алып кетип беребиз. Жеткиргенде. Жакшы. Ушул жерде эле кылгандан кийин ороп, жана жазуусу боюнча, дареги боюнча жеткирип бере бересиз. Азамат. Ар күнү ишпи бул жерде? Күнүгө иш. Килемди алып кетүүгө кайсы убакытка чакырган ыңгайлуу сиздерге? Бизге боло берет. Түн күндө эле. Түн күнүндө эле болот. 4 бала иштейт, 2 бала күндүз иштейт, 2 бала түн иштейт. Жакшы. 24 саат. 24 саат иштейт. Жакшы жери, туугандар, баса белгилеп айтам, айланасы тосулуптур. Жолдун боюнда экен, кээ бир учурда башка жанагы килем жуучу жайларга салыштырмалуу бул жерге мына көчөнүн чаңы анча кире бербейт экен, үстүлөрү тосулуптур. Шилкалары дагы жолдон алысыраак экен. Жолдун боюнда эмес да, мындайча айтканда. Бuyakta bir ağız gilem judurgan keyin şöyle. Assalamu alaikum aka. Judurgan alып кеткен. Alып кеткен ya. Жақсы. Кандай жууйт экен, жакшыбы? Күздө биз башка жерге жуудурган элек да. Анан азыр жазда өлгөн экен эле, кайра ушул жерге жуудуруп алып кетишти өздөрү, алып барып берди. Жакшы азда тыштап кеттим эле. Машинанын аркасында полигинде. Ошол алып кеткен элек машинанын полигинчи. Жууганы жактыбы? Өтө жакшы жууйт. Мен жердегилерге салыштырмалуу, мен башка аттарга айтпай эле коеюн, салыштырмалуу жалал аттарларга караганда өтө сапаттуу жууйт. Анан жыты да сонун. Көңүлгө жактыбы? Өтө. Жакшы. Жакшы да. Негизи постоянно жашаган бөлмөдөгү килемдерди жылда жууп туруш керек өзүчү. Булардыкы өтө башкы баягы жыты атырдыкына окшоп турат экен, чында. Буркурап. Жакшы. Сонун. Ишиңизге ийгилик. Aman bolunuz, den soğukta olunuz. Nurlan Mırza, sizge rahmat. Amançılıkta görüşüp duralım, Kuday verirse, kimnin kilemi kir dese, kimnin adiyalı kir dese, kimnin töşeği kir dese, kimnin niye şu koldan var buyu mu kir dese, kilemesin. Özümüz çağırın, gelin. Maşina teknika, komanda var ki. Geldiğimiz matına dayarız inşallah.
энергиясын жашка куюп теп-тегиз таптаза кылып коюптур. Негизи кыргызда жакшы сөз бар. Эшигин көрүп төрүнө өт дейт. Эшигин көрүп төрүнө өт дейт, туура? Мына эшигине келдик, босогосуна бар жогу таптаза. Демек ушуга жараша булардын кылган иши дагы таза экендиги байкалат. Мен анда жыйынтыктайм, ишиңизге ийгилик, чачабам, Алла разы болсун силерге дагы. Көрүшкөнчө туугандар, аман туруңуздар.